Ажаркын Элеманова 8-класстын окуучусу. Ал окуудан тышкары аң сезимди өнүктүрүүчү ар кандай тренинг семинарларга катышып келет. Бул ирет Ак-дөбө жаштар борбору тарабынан өткөрүлгөн жаш тынчтык куруучулар долбооруна катышты. Мында жаштардын ортосунда көйгөйлөрдү алдын алуу, аны чечүү жана башка ушул сыяктуу бир катар маалыматтарга ээ болду. Ал бүгүнкү семинарга катышкандыгы үчүн кубанычта. Бул тренингке катышуу менен мен өзүмдүн кругозорумду, дүйнө таанымымды кеңейте алдым десем болот. Себеп дегенде мектеп программасынан тышкары дагы башка лекцияларды, сессияларды өттү. Бизге абдан пайдалуу маалыматтарды алдык. Биз бул тренинг бүткөндөн соң Тынчтык клубу аттуу клуб түздүк. Тренингдин алкагында бул долбоор бүткөндөн кийин, бүткөнгө чейин биз Тынчтык клубун түзүп, айыл элин ар кандай ынтымакка, достукка чакырган иш-чараларды өткөрүүгө милдеттенип жатабыз. 3 күн ичинде көптөгөн маалыматтар алдык. Уюштуруу аябай деңгээли, аябай жакшы өттү. Биз бул жерден сабактардан 4 этаптан сабак өттүк. Биринчиден ой жүгүртүүнү өттүк. Экинчиден алган маалыматты факт же факт экенин далилдөө максатында өттүк. Маалыматты анализдөө. Анан үчүнчүсү биз ошол адеп ахлакты маалымат жөнүндө кичине маалымат алдык. Анан кийин төртүнчүсү бул ошол барыбызга керектүү интернет тармагындагы медиа сабаттуулук жөнүндө дагы ошол маалыматтарды алдык десек жаңылышпайбыз. Бул алган маалыматтарыбыз дагы ошол азыркы эле кезде эмес, кийинки келечекте дагы аябай чоң ошол пайдасы тиет десек жаңылышпайбыз. Жаш тынчтык куруучулар долбоору 1 жылдык. Аталган долбоордун алкагында көп түрдүүлүк критикалык ой жүгүртүү, медиа сабаттуулук жана жаштардын аң сезимин өнүктүрүү, ошондой эле уруу аралык бөлүнүүнү алдын алууга багытталган аракеттер тууралуу маалыматтар берилди. Ар бир нерсени кылаардан мурун биз анализ жасайбыз, талдайбыз. Бул дагы бир кандайдыр бир көйгөйдү чечүү үчүн атайын уюшулган көйгөй. Эгерде бул долбоор максатына жетсе, жаштарда аябай руханий бир багаж, мындайча айтканда, билим беребиз. Атайын азыр жаштар суусап аткан билимдер керек да. Көп түрдүүлүк, критикалык ой жүгүртүү, медиа сабаттуулук, ушул сыяктуу стереотиптер азыр аябай жаштар ортосунда кеңири тамырын жайган. Бул дагы ошол маалымат берилет да, жакшы пайдалуу маалыматтар. Жаш тынчтык куруучулар долбоору Тынчтык жана өнүгүү институту фондусу тарабынан каржыланат. Белгилей кетсек, аталган фонд буга чейин бир катар долбоорлорду каржылап келген. Ал эми түзүлгөн долбоорлор өзгөчө жаштарга натыйжалуу. Бул долбоор Тынчтык жана өнүгүү институтунун колдоосу менен уюштурулуп атат. Бул жерде бул долбоордун максаты ошо жаштар арасындагы чыр-чатактардын алдын алуу жана ошо уруучулукка бөлүнүүдөн келип чыккан чыр-чатактардын алдын алуу. Ак-дөбө жаштар борбору 2016-жылдын 1-январынан баштап өзүнүн ишмердүүлүгүн улантып келатат. Анын негизги максаттары, негизги багыттары бул жаштардын мындай дараметин жогорулатуу, билимине бир салым кошуу, ошондой эле жаштар арасындагы чыр-чатактардын алдын алуу. Буга чейин бир нече иш-чараларды уюштуруп келгенбиз. Ар тармакта ошол айылыбыздын тазалыгы боюнча, ошо окуучулардын бир кошумча билим алуусу боюнча бир туура ой жүгүртүү, алдыга максат коюу, кесип тандоо боюнча дагы биздин ар кандай программаларыбыз бар. Абдыжапар Баркыбаев азыркы учурда Ак-дөбө жаштар борборунун мүчөсү. Ал окуучу кезинен тарта ар түрдүү тренингтерге катышып, билимин өнүктүрүп келет. Учурда окуучуларга көп маалымат менен камсыз болуу аракетин түшүндүрдү. Ушундай формалдуу эмес окутууларга катышып, жаштар борборунан алыстабай убактын туура пайдалануу менен азыркы учурда ушу ар кандай темадагы тренингтерге катышып, азыр өзүм тренермин. Дасыгып, ийгиликтүү азыр ушундай долбоорлорду өзүбүз жазып, жаштарга өзүбүздүн пайдабызды тийгизгенге аябай аракет кылып келебиз. Буюрса ушул бүгүнкү күн сыяктуу тренингтер бул натыйжасы деп ойлойм. Азыркы учурда жаштар көпчүлүк учурда убактыларын туура эмес пайдаланып, мындайча айтканда, ар тараптан аксап калышып атат. Критикалык ой жүгүртүү, мисалы, маалыматты анализдөө, ушул сыяктуу ар кандай көйгөйлөр бар жаштар арасында. Бүгүнкү иш-чарага катышкан 18 окуучу тренингден алган билимдерин андан ары өнүктүрүп, натыйжалуу иш аткарууну көздөштү. Гүлжамал Багышбекова, Калмурат Мемонбеков, Ислам Канатбеков, Таңкы Талас программасы үчүн.
bitmez geçigim, yolunda kılın göçünür. Carışsın canı mezgilge alato altın beşigim. Carışsın canı mezgilge alato altın beşigim. Geçkimdir, kaldırmayakta boş gündür. El üçün kızma dötöydü, yaratıp canım ezgildim. El üçün kızma dötöydü, yaratıp